Салам достор. Бүгүнкү видео суроо жооп видео болмокчу. Ошо суроо жооп деген жаңы рубрика баштайын деп чечтим. Өзүңөр берген суроолорду окуп эле видео аркылуу жооп берүүнү туура көрдүм. Ошого менин каналыма катталганды унутпагыла. Жана IT багытында кызыккан досторуңар болсо, туугандарыңар болсо, же ошо ITни бирөө үйрөнүп алсын деген адамдарыңар болсо, сөзсүз түрдө менин каналыма бөлүшкүлө. Видеолорду көрүп, лайк баскыла, суроолоруңар болсо комментарийге жазгыла. Жана суроо берердин астында изденип көрүңүздөр. Балким сиздин суроолоруңузга мен уже видео же болбосо макала жазгандырмын. Бүгүн ошо акыркы Инстаграмдагы суроо жооптон суроолорго жооп бермекчимин. Ошол жерден эле мынтип алып, окуп, силерге ошо өзүмдүн жообумду ушу видео аркылуу жаздырабыз. Суроолорду кыскараак кылып окуганга аракет кылам, анан кыска, анан нуска кылып жооп бергенге дагы аракет кылам. ITни с нуля можно начинать? Я прям ничего не знаю в компе, не разбираюсь дейт. ITни нолдон баштап үйрөнсө болот. Мен бул жөнүндө ар дайым айтып келем. ITни англис тилди билбей туруп дагы, математикадан өтө мыкты болбой туруп дагы программированияны үйрөнсө болот. Буга болгондо туура максат керек жана каалоо керек. ITни нолдон баштап баардыгыбыз эле нолдон баштап үйрөнгөнбүз. Мен дагы баардык эле программисттер. Баардык программисттер мыкты математиктер деген дагы жаңылуу. Ар бир адам программалоо тилин үйрөнсө болот. Эмнеден башташ керек? Маалымат топтоңуз, багыттары жөнүндө маалымат алыңыз. Ким болгуңуз келет? IT бул жөн эле багыт. ITнин ичинде аябай көптөгөн кесиптер бар. Ал жөнүндө дагы мен макала жаздым, пост жазып жатам. 30 ITнин эң популярдуу багыттары боюнча ошо багыттын бирөөнү тандап, анан курстан баштасаңыз болот. Нолдон баштаган курстар бар, же болбосо өз алдынча үйрөнсөңүз болот. Же 9-11 класста окуп жатсаңыз, универден үйрөнсөңүз болот. Кийинки суроо. Мен IT тармагында окуйм, 3-курс, бирок эмнегедир кызыгуум жок. Эмне кылсам болот дейт. Билбейм, эми сиз 3-курста окуп жатыптырсыз. 3 жылдан бери кызыгуу пайда болуш үчүн сабакты түшүнүш керек. Сиз биринчиден өзүңүзгө суроо бериңиз. Сиз өтүп жаткан темаларды түшүнүп жатасызбы? Эмне жөнүндө окуп жатасыз? Кандай код тилдерин үйрөнүп жатасыз? Кандай проекттерди жасап жатасыз? Адам негизи эле бир нерсеге кызыгыш үчүн ошо окуп жаткан, кылып жаткан ишти жакшы билиш керек. Эгерде сиз өзүңүз кылып жаткан ишти мыкты деңгээлде билсеңиз, анда кичине бир кызыгуу пайда болот. Кызыгууну арттыруу үчүн көптөгөн азыр IT аябай трендке айлангандыктан көптөгөн митаптар бар, конференциялар бар, акысыз сабактар бар. Ошолорду алып, изденип көрүңүз, катышып көрүңүз. Досторуңузду кеңейтиңиз IT багытындагы, нетворкинг кылыңыз демекмин. Жана проекттерди жасап көрүңүз. Группада окуган, группада проект жасаган жакшы жемишин берет. Сиз бул жерде практика менен алмашасыз, билим менен алмашасыз. Жана ITни жакшы үйрөнүп алсаңыз, программированияны жакшы үйрөнүп алсаңыз дейли, сиз мыкты софтвер инженер болуп, кандай ийгиликтерге жете аласыз жана кандай мүмкүнчүлүктөр сиз үчүн ачылат, ошол жөнүндө ойлоп көрүңүз. Эгерде программист болуп, Кыргызстанда туруп, чет өлкөдө үйүңүздөн туруп иштегиңиз келсе, Европада, Азия, Америка болобу жакшы маян алгыңыз келсе, любой убакытта, любой жерде иштегиңиз келип, заманбап кесиптин ээси болгуңуз келсе, гибкий графикте иштегиңиз келсе, ошолор жөнүндө мечтать этиңиз. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар экенин унутпасаңыз, ошонун баарын түшүнсөңүз жана принимать этсеңиз, сизде кызыгуу пайда болот. 3-чү суроо. ITни универден окуган керекпи же болбосо курстар аркылуубу дейт. Бул жерде ар бир адам өзү тандаш керек. Негизи эгерде 11-классты бүтүп жатсаңыз, же 9-классты бүтүп жатсаңыз, универден окуңуз деп кеңеш бермекмин. Жогорку билим сөзсүз түрдө керек, дипломдун пайдасы тиет. Курстар көбүнчөсү жогорку билими бар, бирок диплому менен иштебеген, өз кесиби менен иштебеген адамдарга туура келет. Өз кесибин алмаштыргысы келген же айлыгын жактырбаган адамдарга ошо курстарды туура деп көрөм да. Сиз 11-классты бүтүп жатсаңыз, бүтүрүүчү болсоңуз, сизге мен
универге тапшырыңыз деген кеңеш бермекмин. Фронтендби же бэкендби дейт. Фронтенд, бэкенд бул айтинин багыттарынын бири. Фронтенд разработчик, бэкенд разработчик деп коет жана булардын жанында эле full stack developer деген чогуу жүрөт. Фронтенд бул үчөөбү үч башка кесип деп айтмакмын, бирок үчөөбү бири-бирине тыгыз байланышта. Эгерде сиз новичок болсоңуз, эми айтиге аралашып жатсаңыз, эми программалоого аралашып жатсаңыз, мен сизге кеңеш катары фронтендтен баштаңыз деп айтмакмын. Эмнеге дегенде, фронтенд бэкендке караганда бир аз жеңилирээк. Батыраак түшүнөсүз жана проекттерди жасаганда өз эмгегиңизди көрө аласыз. Кызыгуу пайда болот, түшүнүп алып кеткенге оңоюраак. Бэкенд бир аз кыйыныраак. Бирок фронтенд үйрөнүп алгандан кийин сиз бир тилди кошуп бэкендке өтүп кетсеңиз болот. Фронтендден бэкендке өтүш, бэкендден фронтендке өтүш аябай жеңил. Бир негизи эле бир код тилди жакшы деңгээлде үйрөнүп алсаңыз, калган тилдерди алып кетиш жеңил болот. Сиз бэкенд үйрөнүп алгандан кийин дагы кичине билимиңизди жогорулатып, full stack өтүп кетсеңиз болот. Ошого кеңешим нолдон баштап жатсаңыз, фронтендден баштаңыз. Кийинки суроо, 5-чи суроо экен. Программист болуш үчүн канча тил билишим керек дейт. Тил билүүнүн эмеси жок, чектөөсү жок. Канчалык көп тил билсеңиз, ошончолук жакшы. Негизи эле IT дүйнөсүнө аралашып, иштеп башташ үчүн, программист болуш үчүн бир тил жетиштүү. Эгерде бир тилди мыкты деңгээлде үйрөнүп алсаңыз, иштеп баштасаңыз болот. Анан проекттерди жасаган сайын, бул дүйнөгө киргенден кийин сиз өзүңүз эле башка тилдерди да үйрөнгүңүз келет. Мен ар дайым айткандай, азыр дүйнөдөгү эң популярдуу тилдердин бири бул Java, JavaScript, Python. Ушул 3 тилдин биринен баштасаңыз, сиз туура багыттасыз деп ойлойм. Ошого 3 тилди бир убакытта үйрөнөм деп аракет кылбаңыз, кыйналып каласыз. Андан көрө ушу 3 тилдин бирөөнү тандап, ошого көбүрөөк убакыт кетирип, ошону үйрөнсөңүз, анан иштеп баштайсыз. Иштеп баштагандан кийин калганы улана берет. 6-чы суроо, IT деген эмне дейт. IT деген эмне дегенге видео да тартылган, аябай көптөр дагы пост тартылган. Кыскача айтканда, IT бул кесип эмес, бул багыт. Информационный технология деп коет орусча айтканда, же маалымат технологиясы. Англисчеден кыскартылган сөз да бул IT, Information Technology. ITнин ичинде жүздөгөн, миңдеген кесиптер бар, багыттар бар. Ошолордун ичинен бирөөнү тандап, бирөөнү аркаласаңыз, сиз заманбап кесиптин ээси болосуз. Ошого мен ITге окуйм эмес, мен программисттикке окуйм, мен программист болом, же мен веб-дизайнер болом десеңиз туура болот. Ошого ITге кызыгып жатсаңыз, информационный технологияларга кызыгып жатсаңыз, багыт тандаңыз. Ошо багытка жараша тил үйрөнөсүз, ошо багытка жараша программа менен курстарга барып, билим алып, бир адис болуп чыгасыз. Балдарым бул жакта чыңырышып атат. Ушундай акыбалда видео тартабыз. Башка вакыт жок. Ошондо 7-чи суроо. Как можно переехать в Америку? Окончила факультет программирования. Очень хороший вопрос. Негизи эле программисттерге Америкага же башка өлкөгө келүү үчүн эң жакшы жолу бул жумуш аркылуу. Сиз работодатель табышыңыз керек. Ошо резюмеңизди сиз каалаган компанияларга жөнөтүп көрүңүз. Аларда HR деген бөлүмү бар, ар компаниянын өзүнүн правиласы бар. Жылда башка өлкөлөрдөн бир определенный сандагы разработчиктерди, адистерди алып келебиз, бул жактан алып келебиз, тигил жактан алып келебиз деген. Эгерде сиздин резюмеңиз аларга жагып калса, сизге имейл келет же чалышат, интервью кылайлы деп. Анан интервьюну ийгиликтүү өтсөңүз, сизге приглашение барат, жумушка чакыруу келет. Азыркы учурда Америкага келүү менин оюмча бир аз кыйыныраак, акыркы жаңылыктарды окусаңар болот. Ошол жакта причиналары бар эмне үчүн, бирок Кыргызстанда туруп Америка менен чектелбеңиз деп айтмакмын. Канада, Австралия, Европа өлкөлөрү бар, Азия өлкөлөрү бар. Жада калса Кыргызстанда отуруп эле Америкада иштесеңиз болот, Европада, Азия өлкөлөрүндө иштесеңиз болот. Ошого өзүңүздү чектебей, аракет кылып көрө бериңиз. Канчалык көп практика, канчалык көп опыт топтосоңуз, сизге өзүңүздүн каалаган компанияңызга, өзүңүздүн максатыңызга жеткенге батыраак, жеңилирээк болот. Андан сырткары кайсы сайттардан жумуш издеш керек, кантип
резюме жазыш керек же интервью процесс кандай өтөт деген суроо пайда болсо будан кийин ылдыйдагы видеолордун арасынан карап тапсаңыз болот. Ал жөнүндө да видео тартылган, ар бир темага тартылган, резюме боюнча, жумуш издөө боюнча, сайттар боюнча, ошо сизге туура келет деп ойлойм. Кийинки суроо. Спасибо за мотивацию дейт. Силерге рахмат. 10-чу суроо. IT кесиптери жөнүндө окуучуларга IT университеттери жөнүндө маалымат бериңизчи дейт. Бул жөнүндө маалымат берип жатам. Окуучуларга болсо кандай кеңеш бермекмин? Азыр как раз ОРТнын результаты чыккан убак экен. Азыр бүтүрүүчүлөрдүн баары кесип тандаган кез. Ар бир бүтүрүүчү ушу кесип тандоону аябай улуттук кабыл алса деген ойдомун да. Бул силердин келечегиңер, келечектеги жашооңар. Эгерде адам билимдүү болсо, жумушу бар адам болсо, ал независимый болот. Окууга эч качан тебеленбейт андай адамдардын. Ошого бул сиздин жашооңуз, сиз өзүңүз чечишиңиз керек. Аябай көп суроо келди. Менин ата-энем бул кесипке тапшыр деп атат, экономика, медицина же башка багытты айта берейин. ITни сен курстан эле үйрөнүп аласың, ошого башкага бар деген эмне кылсам деп сураган адамдар көп. Өзүңүз ошо айтып жаткан кесипке барыңыз деп кеңеш бермекмин. Ата-энеңизге түшүндүрүңүз же болбосо менин видеолорумду көрсөтүңүз. ITни курстан эле үйрөнүп аласың, азыр стоматолог боло бер же болбосо сен азыр мугалимдикке окуй бер, ITни курстан эле үйрөнүп аласың деген нерсе бул толугу менен туура эмес деп ойлойм. Эгерде сизде азыр мүмкүнчүлүк бар болсо, ITни нолдон баштап университетте үйрөнө турган мүмкүнчүлүк бар болсо, эмне үчүн ошону окубайсыз? Сиз бир эле убакытта стоматолог дагы жана айтишник да боло албайсыз, программист боло албайсыз. Либо стоматолог болушуңуз керек, же болбосо программист болушуңуз керек. Ошого өзүңүз чечим чыгарыңыз, кандай кылыш керек. Курс көбүнчөсү мен айткандай бул жогорку билими бар, бирок өзүнүн кесиби иштебеген адамдарга, айлыгын жактырбаган адамдарга туура келет. Сизде нолдон баштап университеттен окуганга мүмкүнчүлүк бар болсо, нолдон баштап окуңуз. Жогорку билим ар дайым керек болот. Ошого бүтүрүүчүлөргө кеңешим туура кесип тандаңыз. Туура кесип тандоо бул ийгиликтин башаты деген чоң макала жазылган Азаттыкка. Ошону ар бир бүтүрүүчү окуп чыкса аябай жакшы болмок. Силерге чоң жардамы тиймек. Ал макалада аябай жакшы темалар камтылган. Кантип университет тандаш керек, кандай айтинин багыттары бар, кандай кесиптер бар, кесип жөнүндө качан ойлонууну башташ керек, бүт кантип туура жакшы университет тандаш керек, ушул сыяктуу суроолордун баарына жооп бергем. Код үйрөнө элекмин, бирок Photoshop үйрөнсөмбү деп жатам дейт. Жакшы суроо экен. Код үйрөнүп баштаңыз деп айтмакмын. Photoshop деле жакшы. Бул бир аз-аздан технологияга кызыгып баратканыңызды билдирет. Photoshop бул жөн эле бир колдонмо. Сиз бир программанын жардамы менен сүрөттөрдү, бир нерселерди оңдойсуз, аласыз, кезесиз дегендей. Эми бул технология. Сөзсүз түрдө бул технология ошондой программаларды ойлоп таап атат. Photoshopко кызыгып, балким кийинчерээк кодго кызыгып калатырсыз. Бүтүрүүчүлөргө кайсы университетти сунуштайт элеңиз дейт. Университетти ар бир адам өзү тандаш керек деп ойлойм. Алына жараша, финансовый каражатына жараша. Азыр мен сиздерге Аутсаг окуңуз деп койсом, Аутсан эле реклама же болбосо Ататүрк окуңуз десем, көп адамдардын ага мүмкүнчүлүгү болбой калышы мүмкүн. Мен ошого кандай десем, бир принцип бар. Адамдын өзүнөн. Кайсы университетте окуйсуз, айырмасы жок. Эгерде өзүңүз каалап аракет кылсаңыз, техникумда деле же болбосо бир курста деле дейли жакшы окуса болот, жакшы ийгиликке жетсе болот. Ошого өзүңүздүн жана үй бүлөңүздүн акыбалына жараша университет тандаңыз. Болгону туура кесип тандаңыз. Ошол эле Java'ны мен айтмакмын. Аутсада дагы ошол эле Java'ны үйрөтөт. Башка техникумда деле ошол эле Java'ны үйрөтөт. Экөөндө бир эле Java болгону, айырмасы методикада, айырмасы сабак өтүүдө, бирөө англисче өтсө, бирөө орусча өтөт дегендей. Ошого
Эгерде өзүңүз ката аракет кылсаңыз, университеттин айырмасы жок, кайсыл жерде окуйсуз. Мен кошумча катары, кеңеш катары айтмакмын. Университетке тапшырып жатканда айтини тандадыңызды айтайлы. Келечекте программист болосуз, англис тилди кошо алып кетиңиз. Эмнеге дегенде, англис тилин билген адамга көбүрөөк эшиктер ачылат, чоңураак эшиктер ачылат. Эгерде сиз программист болуп, ошол эле убакытта английский язык сиздики жакшы болсо, сиз чоң ийгиликтерге жете аласыз. Англис тил бул сизди башка уровеньге алып чыгат, международный маркетке алып чыгат. Эгерде сиздин кыялыңызда чоң гигант компанияларда, международный компанияларда иштегиңиз келсе, же болбосо иностранный клиенттер менен жумуш алып баргыңыз келсе, сиз сөзсүз түрдө англис тилин билишиңиз керек. Кийинки суроо. Саламатсызбы? Кыргызстанда IT тармагы боюнча эң алдыңкы университеттер кайсылар? Буга жооп бердим. IT-ни билем, бирок арзаныраагын алып үйрөнсө болобу? Мисалы 4 оперативка менен дейт. Суроого түшүнбөдүм. Мен оюмча бул компьютер жөнүндө айтып атса керек. Компьютерди кантип тандаш керек деген видео тарткам, код жазганга. Компьютердин маркасынын айырмасы жок. Главное, компьютер болуш керек башында. Окуш үчүн, код үйрөнүш үчүн. Компьютериңиз болсо, уже жарым иш бүттү десеңиз болот. Компьютердеги негизги көңүл бурчу жерлер компьютердин ичиндеги запчастьтары деп айтмакмын. Кандай RAM, Random Access Memory деп коет англисче, кандай HD hard drive, CPU-су кандай, ошолордон көп нерсе маанилүү. Канчалык ылдамдыкта сиздин компьютериңиз иштейт. Эгерде кантип код жазганга компьютер тандаш керек деген суроого жооп алгыңыз келсе, менин ылдыйдагы видеолорумду көрүңүз. Спасибо вам за труд. Ушундай каттарды аябай көп келет, сүйүндүрөт. Как раз азыркы суроого экен, кандай ноутбук тандаш керек дейт. Жооп бердим. Саламатсызбы? YouTube'дан самостоятельно IT окуганга кайсы видеолорду сунуштайсыз? Я новичок дейт. YouTube'ду определенный бир каналды айта албайм. Мен YouTube'дан даярданбагам, ошого тажрыйбам да жок. Мен ойлойм, издеп көрсөңүз тапсаңыз керек деп. Мен колдонгон сайттар. Бизде жумушта акысыз эмеден аккаунт берет. LinkedIn Learning деген сайт бар. Бул мурдагы lynda.com'га окшогон бир сайт, платформа. Адан сырткары Udemy'ни колдоном, дагы көп курстарды edX'тен алам. Ушу 3 платформаны аябай heavy колдоном. Heavy дегенде оор деп которулса болот, эми көп колдоном. Эгерде кызыксаңыз, ошол сайттарды карасаңыз болот. Адан сырткары мен, кстати, Telegram каналыма чоң пост жазгам. Эң популярдуу онлайн платформалар боюнча кайсы сайттарды, кайсы платформалардан кайсы тилдерди жана акысыз үйрөнсө болот деген. Балким ошол постумду да карап көрсөңүз, Telegram каналыман сизге жардамы тийсе керек деп ойлойм. Неге дегенде мен колдонгон платформалардын бардыгы англис тилинде. Эгерде сизге орусча платформа керек болсо, ошолорду окуп чыгыңыз. Кийинки суроо. Кодду акысыз үйрөнсө болобу дейт. Сөзсүз түрдө болот. Азыр 21-кылым технологиянын заманы. Ар бир эле жакшы программисттин өзүнүн сайттары бар, сабактары бар, бардыгы эле акысыз маалыматты интернетке коюп жатат. Болгону издеш керек. Алардын арасынан өзүңүзгө жакканын тандап алышыңыз керек. Дүйнөдөгү эң атагы чыккан, эң кыйын программисттердин, кодер, хакерлердин бардыгы самоучкалар, бардыгы акысыз үйрөнгөн. Ошолордун катарын толуктош үчүн сиз дагы үйрөнсөңүз болот. Мен деле башында өзүм айткандай курстан үйрөнгөм, бирок курстан 100% бардыгын үйрөнбөгөм. Алар мага жөн эле багыт берген. Буну үйрөнүшүң керек деген бир информация берген. Ошол информацияны билгенден кийинки тепкичке өтүш оңой болгон. Азыркы күнгө чейин мен үйрөнүп келем. Мен билбеген нерсе аябай көп. Мен балким бир 10% билеттирмин. Бул дүйнө жүзүндө технологиялар боюнча балким адан дагы аздыр. Мен ар дайым айтам, мен билгенден дагы билбеген нерсе көп. Ошого мен вечный студент деп коет го, вечный студентмин. Балким 50-60-ка чыкканда да студент болуп жүрө беришим мүмкүн. Потому что бардык нерсени
үйрөнүү невозможно. Бирок жумушума керектүү нерсени билем. Жумушума керектүү программаларга катышам, метаптарга барам, тренингтерди алам. ITнин мага ошо жаккан жери бул адам ар дайым өнүгүп турат. ITдеги ошо технология жаатында иштеген адам эгерде өнүкпөсө, үйрөнбөсө калып кетет. Маркеттен калып кетет. Ошон үчүн биздин өнүгүшүбүзгө дагы биздин иштеген компаниялар дагы көмөк көрсөтөт. Бизде атайын бюджет бар компанияда, ошо акча бөлүнөт жылдын башында. Ошону мен тренингтерге, конференцияларга, метаптарга коротушум керек. Ошого ошол акча күйүп кетпеш үчүн дагы сертификаттарды алганга аракет кылам. Ошого сөзсүз түрдө үйрөнсөңүз болот. Кандайсыз? Мен баштадым HTML'ден дейт. Редактор код деген бар экен. Сиз кайсыл редакторда код жазасыз дейт. Сонун суроо. Аябай көптөгөн редакторлор бар. Жаңы үйрөнүп баштагандарга акысыздарды колдонгула да айтмакмын. Потому что зачем окшош эле нерсеге акча төлөп. Акысыз IntelliJ деген бар. Бул Pythonга аябай жакшы. Python негизи Java'да деле кылса болот, мен Pythonга колдоном ошону. Адан сырткары бизде жумушта лайсенс берилген Visual'дыкына. Visual Code Studio деген бар. Ошо Visual'да код эдитор катары ошону колдоном. Кийинки суроо. IT боюнча кененирээк дейт. Кененирээк менин постторумдан табасыз жана видеолорумдан табасыз. 9-класстан окуган жакшыбы же 11-класстанбы дейт. Жакшы суроо экен. Кандай десем, ар бир адам өзү чечиш керек. Эгерде сиз 11-класска чейин окугуңуз келсе, аттестат алгыңыз келсе, 11-класска чейин окуңуз. Бул сиздин убактыңыз. Эч жакка шашпаңыз. Это орусча айтканда это ваша молодость, школьные годы дейт го. Аны бирөө сизден урдаганга, алып койгонго акысы жок. Все-таки если 9дан кийин окуганды чечсеңиз, анда да тапшырсаңыз болот. 9дан кийинки программалар бар, колледждер бар. Ошолорго окусаңыз болот. Бирок мен эмнени билдим? 9дан кийин тапшырган адамдар акча бир аз көбүрөөк кетирип коет экен. Потому что өзүбүздө ошондой практика болду. Мен иним 9-класстан кийин Ататүрктүн алдындагы колледжге тапшырган, программист болом деп. Менин башка сиңдим, ал 11-ди бүтүп тапшырды. Экөөнүн айырмасы 1 эле жыл болуп калды. 1 жыл эртерээк бүтө турган. Бирок биз ошондо 10-11-класста окугандыгына аябай көп контракт төлөп калдык. И азыр кайра университетке которулат, 2-курстан эле отурат. Чоң айырма болгон жок. Эгерде сиз ошого жогорку билим алам десеңиз, бакалавр окуйм деген ниетиңиз бар болсо, 11-класстан окуңуз деп айтмакмын. Эгерде сиз колледжден кийин эле колледжде эле бүтүп, анан иштеп баштайм, карьера курам десеңиз, анда колледжден баштасаңыз болот. Кошумчалай кетчү нерсе, ар бир адам өзү чечиш керек. Сиздин кандай ситуацияда экениңизди мен билбеймин. Бул менин жөн гана кеңешим да. Ошого ар бир адам өзү чечкен нерсе туура болот деп ойлойм. Англисче аябай сонун сөз бар, choice деп коет, выбор. Ар бир адамдын өзүнүн выбору бар. Жаш балада деле, чоң взрослый адамда деле. Ошого сиздин выборуңуз, өзүңүз тандашыңыз керек. 9дан кийин тапшыргыңыз келеби, 11ден кийин тапшыргыңыз келеби? Буда туура эмес, туура деген жооп жок. Кийинки суроо, удачи вам, спасибо. Бүгүн программисттердин айлыгы көп, эртеңки күнү аз болуп калбайбы дейт. Жакшы суроо экен. Биз бүгүнкү күн менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Биз азыр кандай десем, реальность көрсөтүп жатат. Программисттер жакшы акча табат. Программисттер эле эмес, IT багытында, ITде ушу технология багытында, технологияда ушу тармакта иштеген адамдар жакшы айлык алат. Бул эгерде статистикаларды карасак, бул да 5-10 жылга улайт. Эгерде сиз азыр мүмкүнчүлүк бар, 2 жылдын ичинде жакшы программист болуп, 15 жыл жакшы иштейсиз десе, сиз акыркы 20 жылдан кийин эмне болот деп ойлонбойсуз да. Азыркыны азыр колдонуш керек деген ойдомун. Программисттер эртеңки күнү кандай болот? Мен ойлойм, азыр 21-кылым технологиялардын өнүккөн маалы будан да өнүгүп кете берет.
бүгүн канча көп программист керек болсо эртең адам дагы көбөйүшү мүмкүн. Эгерде даже дүйнө жүзүндөгү бардык бүтүрүүчүлөр программирование окуса, айтиге окуса, ушул жактан кесип тандап, анда деле жетишсиз болот деп ойлойм. Потому что көптөгөн кесиптер жок болуп кетиши мүмкүн. Уже башталды. Биз өзүбүз көрүп жатабыз. Ага дагы пандемия дагы эме болду, күбө болду. Анын ордуна көптөгөн кесиптер пайда болот. Азыр бизнестер, жөнөкөй эле эң простой бизнестерге дагы веб-сайт керек болду. Аны биз көрдүк. Канча деген клиенттер көбөйдү. Аларды бирөөлөр камсыздаш керек, аларга жардам бериш керек. Алардын маалыматын бирөө сакташ керек, оңдош керек. Ошондуктан бул пока дагы бир келечектин жана азыркы убакыттын кесиби десем болот. Ошого 30 жылдан кийин эмне болот деп ойлонбой, азыркы күнүңүздү ойлоңуз. 1 жылдан кийинки убакытты ойлоп кой бериңиз. Кийинки суроо аябай узун экен. Саламатсызбы? Мага кеңеш берип коесузбу? Айылда жашайм. 3 балам бар. Шаарга барып курстан окушум керекпи дейт. Жакшы суроо экен. Эми кандай десем? Окуганыңыз жакшы. Эгерде мүмкүнчүлүк бар болсо, окуп кетиңиз. Азыр Кыргызстанда кандай десем, фронт-энд инженерлер аябай көп керек экен. Бардыгы эле сурайт, мен фронт-энд окуймбу биринчи, же бэк-энд окуймбу, же data scientist окуймбу, же веб дизайн окуймбу деп сурагандар аябай көп да. Мен азыркы учурда, азыркы маалыматтарга караганда бардыгына фронт-эндтен баштаңыз деген кеңеш берип жатам. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, фронт-эндтен баштаңыз. Же болбосо, 3 балаңыз бар экен, айылда экенсиз. Жылдыз Academy деген курс бар, окуу борбору бар. Нью-Йорктогу жана Кыргызстандагы мыкты жигиттер ачкан. Алардын биринчи проекти аяктап жатат, келечек деп. Кыргызстандагы 130 баланы акысыз IT үйрөтүп жатат. Алар жакында эле экинчи потогун жарыялады. Ошого катышып көрүңүз демекмин. Алар ошо менен проекттин алкагында 100 адамды, кечиресиз, 100 адамды акысыз код үйрөтөбүз деп жарыялады. Ошо сынакка катышып көрүңүз. Ошондо сизде бир идея пайда болот. Ошодон кийин улантасызбы, улантпайсызбы? Сизге окшогон апакелерге аябай туура келет деп ойлойм. Ал жакта логикалык жеңил тест болот. Эссе жазасыз, суроолорго жооп берип. Анан ошолордун арасынан 100 адамды тандап алып, алар окутушат. Коддон сырткары алар еще англис тилин да үйрөтөт. Ошого айылда эле отуруп онлайн окуп, маалымат алып көрсөңүз болот. Бул именно сизге эле эмес, сизге окшогон апакелерге аябай сонун мүмкүнчүлүк. Апакелерге эмес, даже кыздарга, балдарга деле мүмкүнчүлүк демекмин, особенно региондогуларга. Ошого ушу видеону көрүп жатсаңыз, Инстаграмдан ошо Жылдыз Academy дегенди табыңыз дагы, ошолорго жазып көрүңүз. Дагы интервьюларды күтөбүз айтышыңтерден. Буюрсаны дагы улантам. Убакыт аябай аз болуп жатат менде. Самоучкаларга эмнеден башташ керек? Программирование толук билүү үчүн. Программированияны толук билиш өтө кыйын. Даже мыкты программисттер дагы толук билбейт болуш керек деп ойлойм. Бирок башташ үчүн сиз өзүңүзгө жаккан платформаны тандаңыз. Самоучкаларга деп жатасыз. Самоучкаларга эң негизги, кандай десем, ключ бул самодисциплина. Үйдөн алдын ала өзүңүзчө отуруп алып, жалгыз үйрөнүш өтө кыйын. Будан өзүм дагы өтүп көрдүм. Буга аябай чоң мотивация керек, аябай чоң эрк керек. 1-2 күн окугандан кийин адам тажап баштайт, кыла албаганда кыйналат, ыйлайсыз, түшүнбөйсүз. Ошого эгерде все-таки ошого чыдаган адам болушуңуз керек. Ал күндөр дагы өтөт, эртеси жакшы күн болот, ийгиликтер болот, мен үйрөнө алам деген максат менен окушуңуз керек. Анан өзүңүзгө туура келген платформаны тандаңыз. Ар бир тилди үйрөнүш үчүн нолдон баштап үйрөткөн сабактар бар. Негизи эле программированияда сизди алып келип эле бир advanced сабак отургузуп койбойт. Нолдон баштап үйрөтөт. Кыргыз тилинде тамгадан баштап үйрөткөндөй эле, ошо А, Б, В деп үйрөткөндөй эле программированияда дагы ушинтип нолдон баштап үйрөтөт. Эгерде сиз самоучка болуп жатсаңыз, мен сизге кеңеш катары фронт-эндтен баштаңыз деп айтмакмын. Өз алдынча үйрөнгөнгө бир аз жеңилирээк.
HTML'дан баштайсыз, анан HTML'дын основасынан кийин CSS'ге өтүп, JavaScript'ке өтүп кетесиз. Эгерде HTML менен CSS'ти кандай десем, логикасы жана грамматикасы жеңил да. Ошону жакшы түшүнүп алсаңыз, сиз кичинекей вебсайттарды жасап баштасаңыз болот. Анан кызыгуу пайда болуп, JavaScript'ке өтүп, full толугу менен фронт-энд инженер боло аласыз. IT'ге окуш үчүн кандай приложенияларды совет берип кетет элеңер дейт. IT бул багыт, дагы айтып кетейин, ичиндеги эгерде сиз программист болом деп жатсаңыз, приложение дейт, эми ар бир курс өзү башталганда сабакта болобу же онлайн класс болобу, алар айтат эмнелер керек экен, кандай приложениялар керек. Негизи эле код жазыш үчүн код эдитор керек. Бул сиз мындай жөнөкөй тил менен айтканда Word. Сиз текст жазыш үчүн, бир нерсени печатать этиш үчүн Word'то жазасыз да. Макала жазасыз, там китеп жазганда бүт Word колдонот. Ошол сыяктуу эле код жазыш үчүн текст эдитор деп коет. Ошондой application керек. Ошо текст эдиторду өзүңүзгө тандап алып эле ошодон баштасаңыз болот. Анан өзүңүздүн компьютериңизди настраивать этишиңиз керек болот. Кантип жазганда кандай болот. Бул өзүнчө бир чоң видео жасаш керек болот. Аны үчүн же болбосо ошондой видеолорду көрсөңүз туура болот. Кыргызстандагы эң жакшы окуу курстары жөнүндө кыскача айтып берип кетиңизчи дейт. Кыргызстандагы курстарды кандай десем, бири жакшы, бири жаман деп айта албайм. Ал үчүн мен Кыргызстанда болушум керек, алар менен барып сүйлөшүш керек, окуу кантип окутат көрүш керек, ыкмаларын көрүш керек, агайлар менен сүйлөшүп көрүш керек. Анан ар бир студент өзү тандайт, бир агай жагат, бир агай жакпайт дегендей. Ар адам ар кандай түшүндүрөт. Бирок кантип сапаттуу курс тандаш керек деген суроого жооп бере алам. Курс тандаш үчүн кандай критериялар керек? Ошол жөнүндө видео тарткам. Эгерде азыр сиз курс издеп жаткан адам болсоңуз, ылдыйдагы видеолордун арасынан сапаттуу курс тандоо деген видеону сөзсүз түрдө көрүңүз. Ошол ыкмалар менен өзүңүзгө курс тандасаңыз, жаңылышпайсыз деп ойлойм. Билимиңиз менен бөлүшүп жатканыңызга чоң рахмат дейт. Рахмат. Негизи билген нерсени бөлүшүү көпчүлүктүн колунан келбейт, Айдан Азаматсыз дейт. Чоң рахмат. Ушундай суроолорго эмелер көп, пожеланиялар ар дайым бөлүшкөнгө даярмын. Мен ойлойм, бул кичине болсо дагы Кыргызстанга салым болсун деп, мен билген нерсени бирөө билсе жана мен кетирген катаны бирөө кетирбесе, менден дагы чоң ийгиликтерге жетет деп ишенем. Ошого ар дайым билген нерсем менен бөлүшүп келем. Расскажите о сервисе AWS. Для чего он, почему он самый популярный на рынке? Очень классный вопрос. Кыргызча эле жооп берейин. AWS деген бул Amazon Web Services деп коет. Бул Amazon деген компаниянын бир услугасы. Бүт маалыматты, жөнөкөй тил менен айтканда, бүт датаны, чоң маалыматты булар булутчада сактайт. Булутча дегенде бир воздухта сактайт деп түшүнсөңүз болот. Сизге бир маалыматыңыз керек, ошону сиз сразу эле булутчадагы серверге кирип эле моментально телефонуңузга алып алсаңыз болот. Ошол жагы менен аябай ыңгайлуу. Булутчада сактайт дегенде, бул жөнөкөй эле бир асманда сакталбайт. Бул булутчалардын артында аябай чоң дата-центрлер жатат, серверлер жатат. Ал серверлер дүйнөнүн бардык бурчунда бар. Ошондуктан бул бар дүйнөнүн кайсы бурчунда болсоңуз дагы ал жака киргенге, аны колдонгонго өтө көп убакыттын кереги жок. Булутчалардын аябай популярный болгон себеби бул мурун дата-центрде сиздин бир сервериңиз бар дейли, анын ичинде 100, пример айтайын, 100 гигабайт место бар. Сиз 100 гигабайт местога сиз бир клиентиңиздин маалыматын сакташыңыз мүмкүн, же болбосо 100 клиентиңиздин маалыматын сакташыңыз мүмкүн. Ошондо бир клиентиңиздин маалыматын сактаганда, бир клиент 1 гигабайт дейли, сиз 99 гигабайтыңыз бош турат. Бирок ага сервер иштей берет, сиз ага акча төлөй бересиз. 100 гигабайтты 99 клиент сайтыңызга кирип маалыматын сактады, сиз чоңойтушуңуз керек. Чоңойтпосоңуз сервериңиз кулап калат. Ошол
негизинде ушундай максатта AWS'тер аябай ыңгайлуу. Сиздин клиентиңизге, сиздин маалыматыңызга жараша ошо мындай айтканда банк маалымат сактаган жер, storage деп коет англисче, чоңоюп кыскара берет. Сиздин сайтыңызга адамдар көп кирип, көбүрөөк маалымат сактап жатат, ал автоматически чоюлат. Бир убакта кечинде саат, бир убактан өткөндөн кийин клиенттер азайды эле, сайтка кирген адамдар азайганда, сайтка кирген адамдар азайып бир адамга түшкөндө сиздин ошо стоrage'иңиз, банкыңыз автоматически кичирейип калат. Ошондо сиз азыраак адамга акча төлөп каласыз. Ошондо сиз колдонгон эле услугага акча төлөйсүз. Ошол жагынан бул аябай популярдуу болуп, особенно кичинекей бизнестерге аябай жеңил болду. Анан бир бизнести ран кылыш үчүн, чуркатыш үчүн онлайн дейли, сиз анын артында аябай көптөгөн менет бар. Алар сиз ага бир серверге улашыңыз керек, database установка кылыш керек, аны алып барып бир жерге коюш керек, ал 24 саат иштеш керек. Ошонун баарына сиз бир адистерди жалдашыңыз керек, аларга акча төлөп берип. AWS'те бунун баарын ошолор кылып берет. Сиз ошондо вебсайтыңыздын артында эмне болуп жатат, кандай болуп жатат, ал вебсайт жанагы бэкап деп коет, запасной бир жеке дагы копия болобу, болбойбу, вебсайтыңыз түшүп калса, иштебей калбайбы деген проблемалар менен вообще ойлонбойсуз. Сиз өзүңүздүн бизнесиңизди, ишиңизди кыла бересиз, AWS'тин инженерлери алар өзүнүн ишин кыла берет. Ошол жагынан аябай ыңгайлуу болду, ошол жагынан аябай популярдуу болду. Азыркы күндө AWS'тен сырткары дагы Microsoft'туку бар, артында келип атат, прям Azure деп коет, биз Azure колдонобуз. Azure тоже ошо AWS'тен эле болгону башка компанияныкы. Google Cloud деген бар. Азыр негизи эле ошо cloud платформа, булутчалар аябай актуалдуу болуп атат. Жана ошо cloud'ду билген адамдар, AWS'ти билген адамдар аябай керектүү адистерге айланып жатат. Ошого бул кесипти да тандасаңыз, сиз жумушу жок калбайсыз. Жана менин билишимче AWS, Cloud, Google Cloud бүт ушунун баары азыр Кыргызстанда дагы аябай популярдуу болуп жатат. Кийинки суроо. Саламатсызбы? Окугум келип жатат, бирок коркуп жатам, англис тилим жетиштүү эмес дейт. Бир жолу айтып кетейин. Код үйрөнүш үчүн, программист болуш үчүн англис тилдин кереги жок. Англис тилди билбей туруп деле сиз код үйрөнсөңүз болот. Англис тил эмне үчүн программисттердин ар дайым жанында жүрөт? Кандай десем, коддо колдонгон тилдер англис тилдери колдонгон, бирок англис тилди билбеген адам да үйрөнө алат. Англис тилди билсеңиз, сиз дүйнөгө аты чыккан чоң компанияларда иштей аласыз. Англис тилди билген программистке көбүрөөк эшиктер ачылат, көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Ошого башында жөн эле код үйрөнүп, анан барып англис тилди үйрөнсөңүз деле болот. Ошого сөзсүз түрдө мен программист болуш үчүн англис тилим жакшы болуш керек деген нерсе бул жалган. Ошого коркпой эле үйрөнө берсеңиз болот. Коркуп жатам дейсиз, унутпаңыз. Ар бир адам нолдон баштаган, мен деле нолдон баштагам. Башында кыйын болот, бирок ар бир адамдын колунан келчү нерсе. Адам эгерде өзү аракет кылса, туура максат койсо, программист боло алат. Ошону унутпаңыз. Болгону туура максат коюп, катыраак аракет кылып коюңуз. Ошондо сизден жакшы программист чыгат. Кийинки суроо. Университеттеги кайсы IT багытын тандайын дейт. Жакшы суроо экен. Азыркы университеттерде, көпчүлүк эле университеттерде ITнин багыттары аябай көп. Анын списоктору бар. Анын списогун мен деле көрүп алып, кээрлерин мен дагы билбейт экен. Бир башкача эле аттарды коюп салыптыр. Эң негизгиси туура маалымат алыш үчүн мен эмне кылмакмын сиздин ордуңузда болгондо? Биринчиден, ошо IT багытын тандамакмын. Ким болгум келет? Дейли мен программист болгум келди. Программист кыла турган IT багыты бар университеттерди тандамакмын. Ошо университеттердин арасынан өзүмө жаккан же мага туура келген 3 же 4 университетти тандамакмын. Анан ошол университетке барып, алардан вебсайтына кирип көрмөкмүн, же болбосо барып агайларынан жана комиссияда отурган адамдар менен сүйлөшмөкмүн.
же ошол университеттин студенттери менен сүйлөшмөкмүн. Кайсы багытын мен тандасам туура болот, кайсы багытында мага керектүү сабактар бар деген сыяктуу. Потому что информационные технологии, там, вычислительная технология, там, информатика и математика деп коет экен, прикладная информатика деп коет, аябай түрлөрү көп. IT-нин баардык эле багыты жакшы деп айтмакмын. Болгону кээ бир багытында софтверди көбүрөөк үйрөтсө, биринде хардверди көбүрөөк үйрөтөт, биринде cyber security, бирөөндө networkingди, биринде hard инженерлерди, машина менен иштеген адамдардын. Ошого өзүңүз тандашыңыз керек. Анан ошо факультеттердин арасынан кайсыл жакта кайсынысы программисттерге жакыныраак ошо бөлүмүн тандасаңыз туура болот. Программист деген факультет жок экен, мен кантип программист боло алам деп сурагандар бар. Программист или веб-дизайнер же болбосо DevOps инженер деген факультеттер болбойт. Булар программа общий түзүлгөн. Анын ичинде ар биринен азастан бар. Ошого ошо программист болгуңуз келсе, кайсы факультетте көбүрөөк программалоо тилдери бар, ошол факультетти тандаңыз. Мисалга алайлы, прикладная информатика дейт. Ошо прикладная информатика эң жакын экен программисттерге, программист болом деген адамдарга. Адан кийинки дагы суроо бул мен сабактарын көрдүм же болбосо прикладная информатикада 3 жылдан бери окуйм, биз эски эле тилдерди окуй беребиз, Java'ны же JavaScript'ти мен билбеймин деген адамдар бар. Тилекке каршы, ал көйгөй Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндөгү баардык университеттерде бар. Университеттер программалары артта калып кетип атат, ошондуктан IT курстары аябай популярдуу болуп кетти. Бирок унутпаңыз, университеттен алган билим бул детальный билим да, мындай ийне жүүнө чейин үйрөтөт, коддун основаларын үйрөтөт, же болбосо жаңы кодду кантип жазыш керек, Java'ны кантип ойлоп тапкан, кандай алгоритм менен ойлоп тапкан, сизге жаңы алгоритмдерди жазганды үйрөтөт. Ошондуктан алар коддун мындай айтканда чоң аталарынан баштап үйрөтөт. C, C++, C# ошентип кете берет. Бул азыркы современный тилдер, Java, JavaScript, Python бул жаңы тилдер болуп эсептелинет. Ошого эгерде сиз мурунку тилдерди жакшы деңгээлде үйрөнүп алсаңыз, жаңы современный тилди үйрөнүш сизге аябай жеңил жана бат болот. Мен айтмакмын, университетте окуп жаткан студенттерге силерде убакыт бар, интернет бар, мүмкүнчүлүк бар. Университеттеги программа менен өзүңөрдү чектебегиле. Сиз азыр биринчи курссуз, прикладная информатикага тапшырдыңыз дейли. Биринчи курстан баштап университеттин программасынан сырткары өз алдынча окуңуз. Саморазвитие өтө маанилүү. Ошондо сиз университеттин да программасын үйрөнөсүз жана онлайн акысыз программаларды да үйрөнөсүз. Ошондо сиз жылына өзүңүзгө максат коюп, жылына бир тилден ашыкча үйрөнөм десеңиз, Python'дан же JavaScript'тен баштайлы, 4 жыл университетте окуйсуз. Сиз университеттин программасынан сырткары 4 жылдын ичинде бир жылында Python, Java, JavaScript, же PHP, же Ruby айырмасы жок. 4 тилди дагы мыкты деңгээлде үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ошондо сиз университеттин дипломунан сырткары, университеттин билиминен сырткары өз алдынча дагы 4 тил үйрөнүп чыккан мыкты адис болосуз. Адан сырткары, эгерде ошо дагы 4 жылыңызга англис тилин кошуп койсоңуз, анда сизге баардык эшиктер ачылат деп ойлойм. Ошого ийгилик жаратыш үчүн же болбосо дүйнөдөгү чоң гиганттарда иштеш үчүн ага эч кандай сырдын кереги жок. Ар бир адамдын өзүнүн колунда, өзүнүн аракетинде. Ошо баягы азыр Google'да иштеп жаткан, же Amazon'да иштеп жаткан, менеджер болуп жаткан, директор болуп жаткан биздин агайларыбыз, эжекелерибиз бизге окшогон эле адистер болгон. Биз эле окуган окууну окуган, биз эмне кылып жатсак ошентип эле жеткен болгону, алар ошого мындай туура максатты көздөгөн жана талыкпай эмгек кылган. Ошого гигантта иштеш үчүн, Google'да иштеш үчүн эч кандай бир өзгөчө башка жерде окуп же болбосо бир өзгөчө бир башка тилди үйрөнгөн адамдар эмес болгону, алар ошо максатын туура көздөп, ошого талыкпай барган адамдар, ошого ийгилик жаратыш үчүн адамдын нарагынан, адамдын өзүнөн. Ушул акыркы суроо болсун. Ушу менен бул бүгүнкү видеону аяктайлы. Дагы суроолоруңар болсо комментарийге жазгыла, видеого лайк баскыла, катталгыла.
Ошентип эми суроо жооп видеолорду тартып турам. Кийинки суроо жоопто дагы азыркыдай кылып өзүңөр берген суроолорго эле напрямую жооп берем. Баарыңыздарга рахмат, окуп жаткандарга ийгилик. Каналга катталганды унутпагыла.